Түркия менен Сирия чектешкен аймакта катталган катуу зилзаланын курмандыктары 7000ден ашты. Ал эми кеминде 37 000 жаран жарат алганы маалымдалууда. Эң көп жабыркагандар Түркиянын Хатай, Кахраман-Мараш аймактарында катталды. Кулаган имараттар жайгашкан аймактарда издөө куткаруу иштери күнү түнү улантылууда. Мындан улам каза болгондордун саны дагы да көбөйүшү мүмкүн. Бүгүнкү күндө ошо дүйнөдөгү эң бир стихиялуу окуя бул Турциядагы болгон жер титирөө болуп атат. Бул аламаттан нечен миңдеген адамдар кырылып, нечен миңдеген адамдар үйсүз жайсыз калып, нечен миңдеген адамдардын үй бүлөлөрү жок болду. Өзүбүздүн колубуздан келген жардамыбызды берип, үйсүз жайсыз калган түрк элдерине колубузду суналык деп айтар элем. Биз дагы абдан стихиялуу жерде турабыз. Бизде дагы ошондой жер титирөөлөр боло турган жерлер көп. Кудай анын бетин нары кылсын. Жер титирөөдөн жабыркагандарга каражат топтоо үчүн Кыргызстанда бирдиктүү депозиттик эсеп ачылды. Ошондой эле президенттик администрациянын жетекчилиги жана кызматкерлери бир күндүк маяналарын жардам катары которушат. Апатта жабыркагандарга дүйнөнүн ар тарабынан көмөк колун сунушуп, жашоочуларга керек болгон тамак аш, жылуу кийимдер жөнөтүлүүдө. Кесепетти жоюу издөө иштерине Кыргызстандан да куткаруучулар тартылды. Кыйынчылык түшүп турган мамлекетке ушундай колдоо көргөзгөн бул эң туура көрүнүш. Биз президенттин дагы бир жакшы мындай нерсе чыгып, ушул атайын ушул эмчээсин кишилерин ушул Туркияга жиберип, ушул жардам катары ушул поисковый отряддарды, ушул жер астында калган адамдарды тирүүсү болсо, өлүгү болсо дагы чыгарып ушул жардам көрсөтүп аткан бизге аябай жакшы нерсе көрүнүш болуп атат. Табигый кырсык деген менен бул баарыбызга эле жүрөгүбүздү оорутту. Азыр ушул кезде биз Кудайдан тилек кылып атабыз. Аман калган жарадар болгондор айыксын деп. Азыр ушул кезде бардык жерде эсептер ачылып, жардам деп атат. Ошого биз дагы өзүбүздүн колубуздан келген жардамыбызды моралдык да, материалдык жактан да бергенге дайым даярбыз. Ал эми каза болгондордун арасында кыргыз жарандары жок экени айтылат. Учурда Кыргызстандын Түркиядагы элчилиги жана башкы консулдуктары активдүү иштешип, консулдук каттоого турбаган кыргыз жарандарын тактоо, ошондой эле жардам сурап кайрылган жарандарга жардам көрсөтүшүүдө. Кахраман-Мараш шаарынан 12 жараныбыз кайрылды, Адана шаарынан 27 жараныбыз кайрылды, Газиантеп шаарынан 15 жараныбыз, Османия шаарынан 3 жараныбыз, Диярбакырдан 3, Хатайдан 8, Шанлы-Урфадан 6, Элазыг шаарынан 10 жараныбыз кайрылды. Кыргыз жарандарынын арасынан жаракат алгандар жок, бирок мындай зарарга учураган жарандарыбыз бар. Документтери, кийимдери, акчалары ошол жер титирөөдүн кесепетинен кыйрап калган имаратта калганы боюнча аларга ал жердеги жүргөн биздин Анталиядагы башкы консулубуздун 2 консулу, ошондой эле элчиликтен барган консулубуз, жанагы Стамбул шаарынан бара жаткан консулдарыбыз жардам берүүгө. Olayı ilk duyduğum zaman hemen arkadaşlarıma yazdım oradaki. Окуяны угарым менен дос туугандарыма чалдым. Башында интернеттер иштебей, байланыш жакшы болбой жаткан. Андан соң сүйлөшө баштадык. Аябай кайгырып жатабыз, эмне болот деп. Кыргызстандан да түрдүү жардамдар болуп жатат. Бир туугандык мына ушундай күндө билинет экен. Азыр жапа чеккендер азык-түлүк, суу, кийим-кечеге муктаж экендиктерин билдирип, биз аларга жардам көрсөтүп жатабыз. Yollamaya çalışıyoruz. Эске салсак, окуя 6 февраль күнү жергиликтүү убакыт менен таңкы саат 4:17 болгон. 7,4 балдан ашкан зилзаланын очогу Газиантептен түштүк чыгышка карай 26 чакырымда жайгашып, Сирия менен чектешкен анча алыс эмес жерден орун алган. Түркиянын президенти Режеп Тайып Эрдоган 7 күндүк улуттук аза күтүү жарыялады. Учурда зилзаладан жапа чеккен 10 облуста 3 айга өзгөчө абал киргизилди. Айнура Достукбекова, Сталбек Саманчиев, Мадина Бакирова, Ысык Көл жаңылыктары.